Кадырман телекөрүүчүлөр, азыркы маек, азыркы эфирди баштаар алдында улуу ойчул, залкар даанышман Махатма Гандинин сөзү менен баштагым келди. Өсө турган эл ар убакта өзүн колдойт дейт. Ошондо өзүн колдоп, өзүнүн кооз жерин, өзүнүн кереметтүү өнүгүүсүн гана даңазалап, даңктап турса, ошондо гана өлкө өнүгүү жолуна түшөт деген керемет сөздөр бар экен. Андыктан өнүгүү жолуна түшүп жатканыбыздан дагы кабар берген ушул өзүбүздүн туризм тууралуу кененирээк сөз кылалы. Гегети тур деп бир нече жыл мурун түзүлгөн, учурда Гегети капчыгайына келген меймандар, коноктор батпай жаткан учуру ушул тур тууралуу, Гегетидеги туризмди өнүктүрүүдөгү чоң жаңылыктар тууралуу сөз кылуу үчүн ушул Гегети тур эс алуу борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон, учурда дагы ошол жаатта эмгектенип жаткан Турузбеков Аден мырза биздин студияга келген. Саламатсызбы? Кутман-тааңыз менен. Саламатсызбы? Сиздердин да кутман-тааңыңыздар менен. Жакшы жаңылыктар көп. Чындыгында мурун, мисалы 10 жыл мурункуга салыштыра турган болсок, биз эс алуу десе көлдү гана элестетчүбүз. Жайында эле гана көлгө барабыз, же кышында болсо лыжа тебүү үчүн гана барабыз депчи. Бирок жазгы эс алуу, күзгү эс алуу деген түшүнүктөр калыптанып келатат өлкөбүздө. Анан ушул Гегети тур тууралуу сөз кылсак, эрте жаздан тарта кеч күзгө чейин каалагандар кышында дагы көлдөрдөн кереметтүү жериңиздерге барып турат. Ушул тур эмнеден улам негизделген, канча жыл болду негизинен Гегети өзүнүн ишин баштаганына? Туура айтасыз, негизинен Кыргыз өлкөсү бул туризмдин мекени экен. Себеби өткөндө эле жакында бизге Катардын президенти келип кетти, шейх. Анан Садыр Нуркожоевич өзү тозу болуп Аварчага алып барды биринчи. Ал жакты көрүп, ал киши айткан экен, Кыргызстан бул бейиштин төрү турбайбы депчи. Анысы кандай, эми Аварча менен Гегети капчыгай экөө кооздугу жагынан окшош. Керек болсо Гегети капчыгай өзгөчөлүктөр, артыкчылыктары бар. Себеби бизде эки шаркыратма, бир көлдөр бар тоонун башында. Анан Кызыл китепке кирген жандыктар, жан-жаныбарлар, өсүмдүктөр ошонусу менен өзүнүн легендасы менен өзгөчөлүгү, артыкчылыгы бар да. Бирок эми Аварча бул Бишкекке жакын болгондуктан ал жакта перспективасы жакшы, жолдордун баары асфальт, мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, акчалар бөлүнүп, ал жакта био даараткана бар, баары салынып атат, таштанды таштач урналар коюлуп, мамлекет тарабынан, атайын аппарат тарабынан жакшы көзөмөлгө алынып, корголуп атат да. Эми бизде деле азыр Кудайга шүгүр, Гегети капчыгайы жылда караганда өнүгүп атат, алдыга кадамдар жылып атат. Башында мисалы Гегети капчыгай бул бир гана сен вариантың бар эле, суунун жегине отурушуң керек болчу. Ошо казан аягыңды, төшөгүңдү, идиш аягыңды көтөрүп алып, ошол суунун жегине тамак асып, жамгыр жааса жана чаба бышкан курдагыңды көтөрүп алып, арчанын көйлөкөсүнө эптеп жамгырдан коргонучсуң да. Азыр ошо жергиликтүү эл, мисалы биз деле 3 жигит ошол элге шарт түзүп берели. Ушуну байкадык, Гегетиге эмне жетишпейт, ушул жагынан келгиле, анда биз бир кыргызча бир этно эс алуу жайын ачабы, кандай кылсак деп, атайын боз үйлөрдү, тапчандарды тигип, очок каналарды салып, үстү жабык, жамгыр тийбегендей кылып, таштан атайын эксклюзивный этно кылып, очок каналарды салдык. Кыргызча эс алсын ошолор деп, ала бакан селкинчекти ортого салып койдук. Андан тышкары келген эс алуучуларга мыкты маанай атмосфера түзүп берели деп, аркан тартыш, кыргыз күрөш, жаа атыш, ушул сыяктуу өзүбүздүн улуттук оюндарды да уюштуруп коебуз. Себеби бир жагынан кыргыз баласы өзүбүздүн ким экенибизди, биздин өзүбүздүн улуттук оюндарыбыз бар, өзүбүздүн жаратылышыбыз бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө биз улуу эл экенбиз. Ушул улуу мамлекетибизди бир жерин коротпой, келечек моңго өткөрүп беришибиз керек деген сезимди эс алуудан тышкары ошону бергибиз келет да. Эң сонун баягы айтып коет эмеспи, мисалы бийик болгон эл бийиктикти гана каалайт депчи. Ал эми кыргыздар мисалы тоого чыкпай калса куса болуп калат эмеспи? Сөзсүз түрдө эрте жазда бир тоону көрүп келишибиз керек. Жай саратанды да көрөбүз, анан күзүндө тоо менен коштошобуз, кышында кайра лыжа тебебиз дегендейчи. Шарттар баардыгы жакшырып келатат деп калдыңыз. Чындыгында биз ушул туризмди өнүктүрөлү, тоо кыркалардын баардыгына тең кооздуктарды берели деп жатып, жаратылышыбызды талкалап албайлы дегендер да көп эмеспи? Анан бул Гегетиге мисалы жылдан жылга элдин, туристтердин саны көбөйүүдө. Ички туризм, сырттан келген туристтер көп десек болот. Анан тазалык жагы маселеси кандай сиздерде? Тазалык жагы эми албетте эң чоң көйгөй. Бул Гегети капчыгайында эле эмес, ачыгын айтсак,
Кыргызстан боюнча ал эмес борборубуз Бишкек шаарында да таштанды маселеси көйгөй болуп жатат. Себеби мындай сөз бар эмеспи? Жыйналган, тазаланган жер таза эмес дейт. Ошол жер тазаланбаган, мисалы таза кармаган жер таза депчи. Анысы кандай эл биринчи өзүбүз үйрөнүшүбүз керек болот да, маданиятыбыздычы. Бардыңбы, эс алдыңбы, өзүң менен артыңдан таштандыны жыйнап кет. Кичинекей мисалы бөтөлкөлөрүңдү өзүнчө салафан желим идиштериңди баштыкка салып, өзүң менен кошо ала кет. Ар бир кыргыз ушуну мисалы мекенинин патриоту, өзүнүн элин, жерин сүйгөн адам эч качан өзүнүн жаратылышына таштанды таштабаш керек. Мындан улам биз ал жагы да бар, бирок биз шарт түзүп да беришибиз керек да, чечүү жолдорунчу. Жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, кандай чечсек болот деп жолдорун карап чыгып, өткөндө Чүй облусунун губернатору эл менен жолугушуу болгон. Ошол жерден мен губернаторго КГТ айылдык кеңешинин депутаты катары суроо бердим. Тез арада КГТ Капчыгайындагы таштанды маселесин чечпесек, Капчыгай Коктунун ичи, Карагай Арчанын ичи, суунун жээгинин баары таштандынын мекенине айланып баратат. Биз муну чечели, чечүү бир жолун сунуш кылдым. Эми сындаганды билбей багытта беришибиз керек. Багыт катары айттым. Бизде Чүй облусу боюнча фонд развития бар. Чүй өнүктүрүү фонду деп коет. Ошол Кемин, Алтын кенинен атайын ошол Чүй облусун өнүктүрүү үчүн акча бөлүнүп турат. Ал жака жылына 600 миллионго жакын, жаңылбасам. Ошол жактан Чүй район КГТ Капчыгайына акча бөлүп бериңиз дедим. Мусоровоз алгангачы. Анан Мусоровоз келсе атайын ошол жерде мисалы жанагы ээлер деле мисалы жана боз үй иштеткен, коттедж иштеткендер айтып атышат, биз деле дайын элек мусор үчүн акча төлөөгө депчи. Мусоровоз келсе атайын жанагы куштар, ит чачып кетпеш үчүн мындай сеткадан мусор салган таштанды полигонун салып коймокпуз. Ар ким эшигин алдына мусорларын чогултуп койсо, бир жумада бирби эки жолу Мусоровоз келип жана таштандыларды тазалап, мусорный полигонго төгүп турса, ушул шартты түзүп берүү үчүн бизге мусорный полигонго КГТ айыл өкмөтүнөн акча бөлүп бериңиз, биз ошону иштетели, жергиликтүү эле жардам беребиз десем, Чүй район акими мындай деп жооп берди. Бул маселени сиз көптөн бери көтөрүп келатасыз, биз билебиз. Бул боюнча азыркы учурда Ибрайым айыл өкмөтүнө Чүй районунан 2 миллион 100 миң сом бөлдүк мусорный полигон салганга. Ал эми Мусоровоз боюнча Бишкек мэриясынан азыр аймактарды бириктирүү реформасы жүрүп жатпайбы? Чүй районунда азыр 10 айыл өкмөт болсо, ошону бириктирип 5 айыл өкмөт кылабыз. Бишкек шаарынан 5 Мусоровоз алып келип, ар бир айыл өкмөткө бирден Мусоровоз беребиз деди. Анан ошо КГТ Капчыгайынан жыйналган таштандылардын баарын ошол Мусоровоз менен алып келип, жана Ибрайым айыл өкмөтүнө курулган мусорный полигонго төгүп турабыз. Муну менен биз КГТ Капчыгайындагы таштанды маселесин чечсек болот да. Туура, чындыгында ошол таза кармалган жер гана мисалы туристтерди тартып турат да. Негизинен ушул КГТ Капчыгай тууралуу сөз кылган болсок, эми бул биздин баамыбызда мисалы акыркы бир 5 жылда жанданып кетти. Барган элдердин саны көбөйдү, бирок бул илгертен ал жерге ошондой бир эс алуу борборлор курулган, ал жерде бар болчу. Ошол эле жаңылышпасам Эдельвейс деген эс алуу борбору көптөгөн калкты, элди тейлей турган, жайкысын кылмыска тарткан бир жайлар бар болчу буга чейин деле. Эдельвейс деген бул жаш балдар үчүн түзүлгөн лагерь болчу. Андан кийин спорт карамагына өтүп, ал жакта Чүйдүн спортсмендери дегиле Кыргыз Республикасынан келген балдар сбор өтчү. Анан ал жакта дагы ошол биздин айылдаш КГТлик агабыз директор болуп, талкаланып бараткан жеринен токтотуп, оңдоп спортчуларга жакшы шарт түзүп келаткан. Бирок бүгүнкү күндө эмнегедир МЧСтин карамагына өтүп атат ал Эдельвейс. Ал эми жанагы илгертен бери эс алуучу жайлар чындыгында аз болгон. Жакында эле коттедждер курулуп, жакында эле тоо туризми, жазгы туризм өнүгүп баштады. Бирок алдыда дагы көп ошол КГТ Капчыгайдын келечеги үчүн ушундай туристтерди тозоло турган, уят болбой турган коттедждерди заманбап курабыз деп атат. Бир маселе ошо электр энергиясы эмгиче келе элек, свет маселеси чечилбей атат. Көлтөр тарап, Шаркыратма тарапта свет жок. Ошондон улам көп инвесторлор коттедж салганын токтотуп турат. Алар айтып атышат, силер
ушул электр энергиясы маселесин чечип бергиле, биз коттедждерди куруп берели, ушул жерге заманбап туристтерди, Кыргызстандан келген, чет өлкөдөн келген туристтерди мындай жүзүбүз жарык тосуп алгандай болобу депчи. Бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөтүнө да биз тапшырма бергенбиз. Чүй рейсте жатат дейт, ошол жакта азыр свет маселеси чечилбей токтоп турат. Ал эми эс алуучулар тууралуу сөз кылсак, негизи карап өтсөк социалдык түндөрдөн ким гана барган жок Кегетигечи. Алды ошол эл жазуучуларынан тарта, маданияттын мыкты кызматкерлери, өнөр адамдары, керек болсо депутаттарга чейин барат. Сиздин жеке өзүңүздөрдүн иштеп жаткан коттедждерге кимдер баш бакты буга чейин? Бизде эми өтө көп студенттерден баштап окуучулар, коомдук ишкерлер, депутаттар, анан алардын балким мен атын айтып койсом туура эмес болуп калат. Жеке өзүм чакан чөйрөлөр менен келип эс алгандар болду. Бирок өтө көп, мисалы ишемби, жекшемби күнү кадимкидей орун жок болуп калып, көп компанияларды биз артка кетиргенге дуушар болдук ар кайсыдан. Бул баягы эс алуучулар мисалы эгер жакшы болсо бир барган жериңе кайра баргың келет го. Анан сиздерге кайталап келген, дайыма келип жаткан деле өзүңүздөрдүн кардарлары болсо керек. Былтыр эс алып кеттим эле, быйыл да барам дегендер. Кыргызда жакшы сөз бар. Бир ирет даам таткан жериңе 1000 ирет салам айт депчи. Анысы кандай, андайлар өтө көп. Биздин өзүбүздүн илгертен берки кардарларыбыз бар. Керек болсо боз үйлөрүн ыйлап коюшат. Аден баягы мен эс алган боз үйдө ишемби күнү эч ким көрбө. Биз барып бешик той тозобуз, же шерин өткөрмөкмүн, жентек той бермекмин деп алдын ала чалып, брондоп койгондор да бар. Анан сиздердин ошол кызмат тууралуу сөз кылсак, буга чейин ошол борбор калаадан да чогултуп алып барып, мисалы гидтик негизде ошо шаркыратмаларды, көлтөрлөрдү көргөзгөнсүздөр. Бүгүнкү күндө ошондой кызмат көрсөткөндөр барбы негизинен? Ооба, ал бизде бир күндүк тур деп айтылат. Мисалы ал жерде транспорттон баштап ичкен тамагы, оюн зоогу, анан ошол жерде экскурсиясы, гид баары, мисалы бүгүнкү күндө Кегети тур, бир күндүк тур ачканбыз. Киши башына 2000 сом, 2000 сомдун ичине транспорту кирет, тамагы кирет, оюн зоогу кирет, андан тышкары жаратылышкы экскурсия, шаркыратма, көлтөр, бүт көрсөтөбүз. Алар мисалы Бишкектен бир жерди белгилейбиз, ушул жерге саат 8-те чогуласыңар дейм. Алар 2000 сомун төлөп коет, келет, эч нерсе менен баш оорутпайт, трансфер бар. Ошол Бишкектен мисалы 8-те чыгып кетсе, барып шаркыратманы көрсөтүп, экскурсия кылдырып, айлантып, ал жактан сүрөткө түшүрүп, андан кийин өзүбүздүн жана Кегет тур зона отдыхка алып барабыз. Ал жактан алар шаркыратманы көрүп келгенче казан кебап тамагы дайым болуп калат боз үйдүн ичинде. Ал жерден казан кебап даамын сызып, эшикке чыгып, аркан тартыш оюнун ойнойт, кыргыз жатышат, кыргыз селкинчек тебишет, ат минет, таза абада арчанын жытын дем алып отурганча экинчи тамагы дымдама бышып калат, кайра кирип дымдамасын жеп, самоордун чайын ичип, ойноп, күлүп, өзүн жакшы бир тоодон энергия алып, кайра Бишкекке жеткирип коебуз, андан ары үйлөрүнө кетип калышат. Эң сонун Кегети тууралуу ошол маалыматтагы тактап берип койсок, борбордон канча чакырым алыстыкта жайгашкан, негизи жайгашкан жери? Эгерде эми ал Бишкектин кайсы жеринен чыгабыз, эгер чок ортосунан чыксак бир 80 километр, 1 саат 20 мүнөт, 1 саат 30 мүнөттө кирип барат. Ал жакка өтө деле алыс эмес. Чүй районунда, Чүй облусу Чүй району. Чүй районунун Кегети айыл өкмөтүнүн Кегети капчыгайы болуп саналат. Эң сонун. Негизинен эле капчыгайлар көп Кыргызстанда. Ар бир жери эле мындай кооз, ар бир жерин эле көргүбүз келет. Анан көрүүчүлөргө мындай эмне себептен биз Кегетиге барышыбыз керек деген суроолор бергендер болсо керек жолуп. Анан Кегети кандай бир өзгөчөлүктөрү бар? Буга чейин айтып калдыңыз, эки шаркыратма, көлтөргө баруу жолу тууралуу сөз кылсак. Мен тамашалап Facebookка мындай деп пост жазгам да. Алар дагы жолуккан сайын айтып берет, баягы Аденден касиеттүү самоордон чай ичпейби депчи. Кегетинин суусу башкача да. Себеби биздин Кегет айылынан көптөгөн залкар инсандар, кыргыз эл жазуучулары, депутаттар, ректорлор, министрлер, спортсмендер, композиторлор, ушундай таланттуу адамдарга бай да. Мунун себебин көбү жанагы булактын суусун айтышат, Кегеттин суусу өзгөчө депчи. Анан муну айтканын себеби Кегетиге келген коноктор ошол жана мен кайнатып берген касиеттүү самоордун чайын ичкенден кийин
турмушка чыга албай жүргөн кыздар турмушка чыгып кетет, үйлөнбөй жүргөн балдар үйлөнөт, көбү бала болот, эркек бала болбой жүргөндөр. Жанагы кээ бир эжелерге тийишип калган, шубага жетпей жүргөн эжелер шуба болушат экен, алтын сөйкө шакек болушат экен. Анысы кандай бала кезинен кыялданып жүргөн жумуш кызмат орду менен иштешет. Ушул сыяктуу ийгиликтин сыры бар. Ошон үчүн КГТ капчыгайына келип жаткан себеби ошондо деп ойлойм да. Эң сонун баягы аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Андыктан ошондой бир залкарлар таткан суудан, ошолор кылымдар бою үзүлбөй агып келаткан ошол шаркатма, КГТнин кең суусун ичкен адам ар убакта мындай жан дүйнөсү аруланып, тазаланып, ошол жерде бийиктикти, ошол жерде сулуулукту көрүп келсе, анан сөзсүз түрдө кайра баргысы келсе керек. Элибизде айтылган бир жакшы кеп бар экен да. Эгерде сиздер мисалы бул жашоодо жумуштарыңыз жүрбөй жатса, анда саякатка чыгыңыз депчи. Эгерде жумуштарыңыз ойдогудай ийгиликтүү жүрүп жатса, анда да саякатка чыгыңыз деген экен. Эгерде бул жашоодо жасап жаткан ишиңизден тажап калсаңыз, эч нерсе сиздин көңүлүңүзгө жакпай калса, анда да саякатка чыгыңыз. Анткени саякат адамды ар убак аруулантат, тазалантат жана бийиктикке жетелет депчи. Андыктан ушундай кыргыздын керемет жерлерин көргөзгөн, ушундай КГТ сыяктуу дагы көп жерлер арта берсин. Анткени быйылкы жыл туризм жылы деп жатат өлкө аймагында. Анткени сырттан келген туристтер 1 миллион турист келет деген болжолмолор бар. Алардын көпчүлүгү эми басымдуу бөлүгү албетте касиеттүү ысык көл жергесине болсо, ал эми калгандары ушундай бир кереметтүү капчыгайларга, жайлоолорго сапарлат эмеспи. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми жалпы көрөрмандарга эркин микрофон сунуп өтөлү. КГТ капчыгай тууралуу айтылбай калган, ойдо калган сөздөр болсо дагы толуктап коюңуз. Рахмат. Эс алуу деп эмнени айтабыз? Мисалы, жакын үй бүлөң, жакын адамдарың менен ушул Кыргыздын ата бабадан бери келаткан ошолор канын төгүп, Алымбек Татка, Шабдан Баатыр, Барсбек Каган, биздин Ормон хан баштаган бир топ адамдар ушул тоо үчүн күрөшүп, душмандарды керек болсо сүрүп чыгып, ала тоону сактап калды. Кыргыз качан тоого барганда өзүнүн көчмөн эл экенин элестетип, биз ушул тоолуктарбыз да негизи. Ошол тоодо эле бооз үй тигип, ошол тоодо төрөлүп, ошол тоодо өскөнбүз. Биз өзүбүздүн төрөлгөн, өзүбүздүн бала кезибизге, өзүбүздүн мурунку жашообузга бир күн болсо да кайтып, таза абада, мисалы элестетсеңиз, бооз үйдө жакын адамдарыңыз менен отурасыз, эшикке чыксаңыз, тоонун бетин бар арча карагай, шамалдын жыты менен иискеп келип турса, шараккан суун жеги. Эми кыргызда айтат, миң уккандан бир көргөн дейт. Албетте келип көрүш керек. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жигердүү жаштар көп болсун. Өлкөбүздө өнүгүү турган өлкөнүн жаштарынан көрүнөт дейт. Андыктан ушундай бир мыкты идеянын КГТ турду жандандыргандардын, КГТге барган элдин санын арттыргандардын бирисиз. Чындыгында тоодой бакыт бар деп коет. Ушундай тоодой бакытты кимде ким кааласа, анда КГТге барып эс алыңыздар демекчибиз. Ушуну менен бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Таңкы Лайф программасында 2 саат бою кызматыңыздарда мен Арген Мажитов болдум. Ал эми акыркы убактарда ушул Кыргыздын керемет жери КГТ тууралуу маалымат берген Аден Турузбеков болду. Ошол миң уккандан бир көргөн, чындыгында барып көрүп эс алып келиңиздер. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар демекчибиз.